Биз үчүн бийлик баардыгын эбак эле чечип коюшкан. Өзбекстан менен түзүлгөн келишимди жогорку кеңеш ратификациялап, Садыр Жапаров ага кол койду. Суу сактагычтын аймагы коңшу мамлекетке өттү да, ордуна эмне алдык. Ташиевдин айтымында 19.000 гектар жер экен. Жалпысынан 19.699 гектар жер аянты алынды. Анын ордуна суунун астындагы 4485 гектар жер берилди. Анығында ошондойбу? Тактабайлыбы? Бүгүн өтө көп фактыларда суроолорубузда болот. Кеттик эмесе. Райым миллион камалат. Bir jurnalisti arkasından kuyguntuktаған жоқпыз. И кuyguntuктабайбыз да. Бүт бары мыйзамсыз, бүгүн 20-дан ашык укук коргоочу, саясатчы, жарандык активисттер камалды. Bizde bir çaktır çoklar, men taraftan. Ол укурал. Jurnalistler жөнүндө мыйзамды ордотуучу жагдайга эч качан өзгөртпөйбүз. Биринчи эреже эч кимге ишенип болбойт, айрыкча Ташиевке. Садыр Жапаров боюнча вообще сөз жок. Райым камалат деген эле укмуш. Тек гана фактылар менен айтылган сөз атылган ок эместигин салыштырсак дейбиз. Келишимдин өзү так карта менен ачык булактарына жеткиликтүү болбогондуктан таба алган жокпуз. Ошентсе да 3 маалымат булагына токтолсок, алар Ташиев менен Өзбекстандын премьер-министри жана Садыр Жапаров. Ошондой эле ачык булактар. Садыр Жапаров Кемпир Абадты 1965 жылы эле Усувалиевиңер Өзбекстанга берип салган деп атат. Усувалиев көз жумганга чейин бул боюнча бир да документ жок деп жазганы боюнча буга чейин иликтөө чыгарганбыз. Ал эми Өзбекстандын премьер-министри эмне дейт? Кыргызстан Совет Социалисттик Республикасыга суу сактагыч жердин ордуна Анжан облусунун Кургантеп районундагы Ашахур тилкесинин 1019 гектар жерин берип жатабыз. СССР жылдарында 4127 гектар жер компенсация катары берилген. Hujjatda yana qo'shimcha 1019 gektar maydonni biz qo'shimcha kompensatsiya sifatida ularga beryapmiz. Өзбекстан премьер-министри суу сактагычтын ордуна ушул жерлерди бердик деп атат. Советтер Союзунда компенсация бар болчу эмиш. Негизинен ал Кемпир Абадты биздин аймак деп таанууга өзгөчө деле кызыктар эмес. Күмөн санаткан де ушунда. Мына бүгүн өзбектер берген жерлерди биздин жогоруда аталган айылдар ээлеп турат. Анан эле азыр саясат кылып, Кемпир Абадты берип жиберип батышат деп, биз бүгүн берип жаткандай кылып айтып жатышат. Бул акмакчылык. Ушунун өзү акылга сыябы? Ал айтат, жер эбактан бери Өзбекстандыкы деп. Анда жерди өткөрүп берүү боюнча келишим түзүүгө кол коюшканы кандай? Анын айтымында кайтарып берген болуп атпайбызбы? Мурда Кемпир Абадтын платинасына жалаң Өзбекстандын жарандары гана кире алчу. Эми биргелешкен башкаруу болот. Кыргызстандан 4 адам жана Өзбекстандан 4 адам. 70 жыл бою сууну пайдалануу боюнча чечимди Өзбекстан өз алдынча кабыл алып келген. Эми Кыргызстандын жарандары суу менен ээн эркин колдоно алат. Сугатка, малды сугарганга, балык кармаганга, ошондой эле сууну насос менен сордурганга Өзбекстан инженердик курулуштарды орното албайт деген Ташиев. Анын айтымында буга чейин Кемпир Абад аймагына эч ким киргизилген эмес имиш, балык кармоого да мүмкүн болбоптур. Азыр уруксат дейт. Жерди пайдалануу мүмкүн эмес болуп келсе, келишимден кийин ишибиз оңунан чыгып жыргап кетет экенбиз. Чын эле ошондойбу? Текшердик. Антпей эле бул 4 жыл мурунку видео экен. Биздикилер коркпой, үрүкпөй соп-сонун эле балык кармап жүрүшөт. 5 кило барбы? 6. Мында болсо Азаттыктын эфиринде жергиликтүү тургундардын бири суу тартылган учурда күрүч өстүргөнүн айтууда. Берактарына шалы эгилет. Сууга карап эгебиз көчөт таштап коюп шалыны да. Эми Өзбекстандын премьер-министринин сөзүнө келели. Кыргызстан Совет Социалисттик Республикасыга суу сактагыч жердин ордуна Анжан облусунун Кургантеп районундагы Ашахур тилкесинин 1019 гектар жерин берип жатабыз. Ошентип Ошакурду таппасак да Ташакурду таптык.
Ал Өзгөн менен Жалал Абадтын кесилиш жолунда ооба, муну Ташиевдин сөзү да тастыктайт. Бул жерден Өзгөн району Сузак району менен кесилишип, эки районго тең 500 гектар жер берилет экен. Убагында жер көчкү басып калган айыл тургундарын башка аймакка көчүрмөк болушуп, бирок айылдыктар баш тартыптыр. Эмнеге экенин азыр айтабыз. Кызыктын баары алдыда. Андан соң эл өкүлдөрү Төрткөл айыл округуна барып, Аюу айылын жабыр тарткан тургундарын көчүрүү сунушталыптыр. Бирок ичүүчү жана суу катышуу жок болгондуктан көйгөй көңүлгө тийгенден улам жабырлануучулар көчпөйбүз деп болбой коюшкан экен. 4000 гектардан ашуун жерди 1000 гектар суусуз жерге алмаштыруунун кажети бар беле? Суусуз жашаса болобу? Бирок Ташиев анын ордуна 1000 гектар эмес, 19000 гектар жер алдык деп жатат. 19699 гектар жер аянты alındı. Hozirgi bizani tayyorlagan hujjatda yana qo'shimcha 1019 gektar maydonni biz qo'shimcha kompensatsiya sifatida ularga beryapmiz. Эми Гавасай деген аймакты карайлы. Бул Алабука районунун Чоң Сай айылынын жээги. Видеолордун биринде Камчыбек Ташиев Өзбекстан берген аймакты кантип көрсөтүп жатканын көрүүгө болот. Эми биз кайра 8000ди кайтарып алып атабыз. Компроваттын эсебине. Компроваттагы баягы аткарылбай калган шарттарды эсебине. Бул жолугушуу былтыркы, бирок бүгүнкү күндө 8000 гектар эмес, 12000дин тегерегинде сөз болууда. Yaylov nuqtai nazardan o'sha G'avasoy hududidan 12709 gektar yer maydonini ularga kompensatsiya sifatida taklif qilib berdik. Кыскасы, Өзбекстан Кемпир-Абадка дагы 4000 гектар жайыт жер берүүгө макул экен. Албетте, Кемпир-Абад деген Кемпир-Абад. Аны өткөрүп бербесе, Өзбекстан Алабука районунун айылдары колдонгон жайыттар үчүн хоппай дейт болчу. Буга мен бөркүмдө ишенем. Негизинен Камчыбек Ташиев менен Өзбекстандын өкмөт башчысы окшош сүйлөп атат. Айтор өтө эле күмөндүү суроолор толтурам. Ajoyib yangilik. Endi siz bu maskanni o'z oyog'ingiz bilan borib ko'rasiz. Uzoq yillardan beri ko'pchilik uchun yopiq bo'lgan Kempirovod suv ombori hududi endi mahalliy va chet ellik sayyohlar uchun ochiladi. Baasына келели. Жайытты ижарага же сатып алууга же башкача кылып алууга мүмкүн болсо, суу сактагычты да, ири көлөмдөгү сууну да базардан сатып ала албайбыз. Анткени ал сатыкка коюлган буюм эмес. Элестеткиле, 1,5 миллиард кубометр сугат суусу, 4000 гектар суу жайыгы, 50.000 метрден ашуун жээк тилкеси. Сууну тандайбызбы же жайытты тандайбызбы? Баш катырма. Бирок бизге тандоо жасоого мүмкүнчүлүк беришкен жок булар. Давайте ушундай баягы кычы сөздөрдү токтоткула. Колуңуз түшүрүп сүйлөңүз. Документальный кетет. Сиз айтылган сөздү аткара турган сиз ким экенсиз? Жазып бериңиз. Жазып бериңиз арыз менен. Мен депутат. Депутат экениңизди билем сиздин. Кандай депутат экениңизди да билем. Кантип шайланганыңызды да билем. Ратификация боюнча суу кетип атат. Мени пиширип жегиле, колуңардан келсе. Пиширип жегиле сиз эмне кекиликсиз. Эмне убакыт көрсөтөт экен? Болду, токтоткула. Кемпир-Абадка каршы берген депутаттардын баарына коркут үркүтүүлөр болуп жатат. Дагы бир эки урматтуу биздин депутаттарыбызга иштер бар. Мында алдын ала айтып коеюн. Эртең дагы айтып чыкпагыла. Талкуу кандай өттү? Баарыбыз көрдүк. Ушуга дейре келишимди көрө элекпиз. Биз үчүн бийлик билермандары чечип койду. Алмашууга каршы чыккандар камалды. Кемпир-Абадты өткөрүп берүү боюнча иликтөө жүргүзгөн Азаттык тоскоолдукка учурап, радио жана телекөрсөтүүдөгү бардык берүүлөрүнө бөгөт коюлду. Ташиевке каршы чыккан депутатты болсо өз кабинетинен кууп чыгышты. Мына өлкө үчүн маанилүү чечим кантип кабыл алынды? Калп казанын кайнатышып, Кемпир-Абад башынан эле биздин жер болгон эмес дешет. Мурда ал жерден балык кармай алчу эмес экенбиз. Сууну да пайдалана албай келиппиз. Элге келишимди да көрсөтпөстөн Орто Токой суу сактагыч менен Чечме булак боюнча кандай шарттар коюлганы алиге белгисиз. Ратификация учурунда мыйзамды бузуп, ушунча да шашылыш чечим чыгарышабы? Андан да регламенттин 3 пункту бузулганычы. Эл аралык иштер боюнча эл аралык комитет көпчүлүк добуш менен жактырышы керек эле. Башкача айтканда 14-түн ичинен 8 адам. Бирок комитеттин 7 мүчөсү гана макул деп добуш берди. Экинчиден парламентке алып чыгуудан мурда конституциялык сот чечими болушу керек. Үчүнчүдөн биринчи, экинчи, үчүнчү окуулардын ортосунда 10 күн аралык болууга тийиш. Бирок 3 окуу тең будамайлоо менен өттү.
тоготер жери Кыргызстандын кийин келер бийлиги эч болбосо бул келишимди ратификациялоого каршы чыгууга жок дегенде моралдык укугу бар. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек араны демаркациялоо, делимитациялоо боюнча сүйлөшүүлөрдүн алкагында 10 талаштуу тилке боюнча макулдашсак болот эле. Ошондо Өзбекстан 429 гектарды алып, өз аймагынан 294 гектар жер берет деп айтты Абдулла Арипов. Дагы кайталайм. Өзбекстан 429 гектар жерди алат, а кандай аймакты? Бийлик айткан, биз Кемпир-Абад үчүн гана алабыз дешип. Анда кандай жер берилген? Суроо артынан суроо жаралат. Жооп жок. Көйгөй эмне? Жандарын жеп калпайткандары, камап коркуткандары, бирок өжөр факты өчпөйт. Элден, депутаттардан жашырган факты калкып чыгат кийин. Суулуу жерди какыраган кайрак таш жерге алмаштыруу дегендин өзү акылга сыйбас чечим. Кылымга жетпес кылык жорук бул. Кыргызстандын ар бир районунда баба дыйкандар менен жергиликтүү эл суу үчүн кызыл чеке болуп урушуп тытышып атса, а бул жакта эки достун бул кылганы кандай? Урматтуу көрүүчүлөр, биздин үлүктөөлөр дагы да көп жана сапаттуу болушун кааласаңыз, коррупцияга каршы күрөшүүгө салым кошкуңуз келсе, анда биздин Patreon'га катталып колдоо көрсөтүңүз.